Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Эфирде ата-энелерге жана болочок ата-энелерге арналган радио мектеп уктуруусу. Бүгүн биз сиздерге ымыркайдын 40 күндүк чилдеси жана анын эне жана бала үчүн физиологиялык жана психологиялык мааниси, тактап айтканда анын медициналык мааниси тууралуу кеп кылабыз. Студиянын коноктору балдар дарыгери Баялиева Умсунай Баялиевна, коомдук ишмер, маданияттын мыкты кызматкери Жаманкулова Айымкан Кенжеевна, Бишкек шаарындагы номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун гинекологу Калиева Бурул Кутбуллиновна. Биздин студияга кош келипсиздер. Ата аскалы зоо, эне боорундагы булак, бала экөөнү жанган шам чырак. Баарыбызга белгилүү болгондой, эзелтен бери баланы тарбиялоодо элибиз көп салт санааларды колдонушкан. Алардын айрымдары бүгүн да сакталып келе жатат. Ошолордун бири биз бүгүн талкууга ала турган бала жаңы төрөлгөндө сакталуучу ырым 40 күндүк чилде болуп саналат. Төрөгөн эне 40 күн өткөнчө үйдөн чыкпоосу керек, 40 күн болгончо ымыркайды көпчүлүккө көрсөтпөө керек. Мына ушундай ырымдар ошо 40 күндүк чилдеде сакталып жүрөт. Эмесе мен ушул 40 күндүк чилде боюнча, анын мааниси боюнча маалыматты бериш үчүн алгачкы сөздү Айымкан эже сизге берейин. Айтыңызчы, наристе жарыкка келген алгачкы 40 күндүн мааниси эмнеде? Биз кыргыз элинде мындай 40 деген сөздү өтө улуу билебиз да. Бул 40 деген сөз бизде 40 кыз дейбизби, 40 калың беребизби, 40 жылкы дейбизби, 40 жигит дейбизби, 40 чоро шыгылып 40 деген сөз оң жакта айтылып келет. Ушунун эле катарында баланын 40-ын чыгаруу дагы ушул сөз менен башталат. Баланын 40-ын чыгаруу деген эмне? Эненин мойнуна бала төрөлгөндөн өтө чоң бир тапшырма бар. Ошол тапшырмалардын биринчи пунктун деп коелук, аткаруу эненин мойнуна 40-на чейин 40 күн баланы тарбиялоо. 40 күндүн ичинде эне эмне деген баланын сөөгү, денеси, көзүнүн көрүүсү, ошондой организмдин өсүүсү, ал жердеги мүмкүн туура эмес төрөлүп калгандагы баягы денедеги кандайдыр бир белгилер, ушулардын бүт барлыгына көңүл бөлүп 40 күнгө чейин эне ушул жерде бала менен көп иштер жасаш керек. Ушул эненин милдеттеринин бири болот. Ал эми 40 күн өткөндөн кийин 40 күндө эмне себептен биз 40 дейбиз? Бала 40 күн ичинде денеси чыңалат. Кичинекей сөөктөрү жетилип, баягы медициналык жактан кичине ордуна келет. Ошол мезгилде эшикке айылдап кыргызда салт бар. 40-ын чыгарып, төркүнүнө чакырыптыр, баланын 40-ын чыгарып барып келеличи деген. 40-ын чыгарып баланы 40 күндөн кийин бешикке бөлөйлүкчү деген. Ага чейин мүмкүн эмес, анткени анын жетилүү процесси өнүгө элеккесте мүмкүн эмес ушундай нерселер. Ошол 40-ын чыгарганда биз эмне кылабыз? Айылдын чоң апаларынын чакырып, өзүнүн уруу башчысынан чакырып, жылым сууду туз салчубуз илгери. Азыр марганцовка дегендерди ошол туздан салып, денесин катырыш үчүн 40 кашык сууду куюп, аксакал апа жанына айылдаш кемпирлерди жыйнап, борсогун чачып, сары майын коюп, ушул жерде баланын 40-ын чыгарат. 40-ын чыгарганда 40 кашык суу менен баланын денесин жууйт. 40 кашык суу денеге мындай нымдап жеткирип гана коет. Бул деген ошол аксакал эненин колунун алаканынан кеткен. Биз бир убакыттарда Москвадан Кашпировскийге деле лечение кылып жүргөнбүз, телевизордон бизге өтүп кетти деп. А кыргыздын эле алаканы менен урматсыйт, алаканы менен учурашып, денесин бүт каптаган, денесин бүтүн каптап, апанын ушул жерде ак батасы, апанын тилеги баланын денесине өтөт. Ошол эле мезгилде сары май менен баланы бая төрөлгөндө оосантканбыз да. Эмне себептен оосанттык ошол 40 күнгө чейин бала төрөлгөндө? Бая оозунда кан жарайына алын бардыгы майланып калып, бая жутуп, тамак кичине мүмкүнчүлүк жол алсын, катуу болуп калбастан, бая май оосантып койгондон кийин бая батыраак өтүп, ошол тамактары тазалап кетүү жагында дагы. Ал эми 40 күндөн кийин дагы биз ошо сары майды колдонобуз. Баланы жакшынакай кылып, жуунтуруп, кайрадан чоң энелер анын оозуна сары май салып, келечекте салымдуу болуп жүргүнүң, малдуу, жандуу болуп жүргүнүң, ден соолугуң жакшы болсун деп, денесин койдун майы менен жакшынакай көчүктөрүн майлап, анан көйнөк кийгизебиз. Ит көйнөгүн чечебиз. Биринчи кийгизилген көйнөктү ит көйнөк деп коет. Бул да бир жакшы сөз.
Андан кийин баягы 7 атасынын баягы аксакал карылар 70-тен ашып өлгөндөрдүн кыргыз элинде жыртыш берүү деген болуп келген. Бул жыртыш деген апанын, карыйган апанын жоолугун мен келиним балалуу болсо салайын деп алган жоолугу болот, алакандай көйнөгүнү болот, же бет арчуусу болот аксакалдын. Ошолордон курап туруп 40 чыккан балага көйнөк тигип, ушул көйнөктү кийгизет. 40 чүпүрөктү улап туруп. Бул деген тилек. Келечекте бул бала дагы ушулардай жаштуу болсо экен деп. Андан кийин бала кичинекей баягы 40 күндө кичине эме болуп калды да. Төркүнүнө же бир жакшы көргөн туугандарыныкына баланын 40-ын чыгарып, анан эшикке чыгабыз. Баланы эшикке чыгарабыз. Ага чейин ымыркайдын денеси жете элек чыгарбаш керек, жанынан айтканда. Азыр биздин келиндер айрымдары бир 10 күндө эле колтугуна кыз болуп учуп жүрүшөт. Буларга туура эмес. Кыргыз эли ушундай жакшы нерселерди колдонуп келген. Рахмат, Айымкан Кенжеевна. Айтыңызчы, Умсунай Баялиевна, сиз балдар дарыгерисиз. Ушул 40 күндүк чилде бала төрөлгөн күндөн баштап саналат, 40 күн деп. Мына ушул 40 күндүк чилденин бала үчүн медициналык жактан алганда кандай физиологиялык, психологиялык пайда жактары бар? Эже айтып кеткендей эле 40 күндүн ичинде ымыркайдын жетилишине ошондой шарт түзүлсө, бала жакшынакай жетилип кетет да. Көпчүлүгү аралаштырбай, үйдөн чыгарбай, аралаштырбай, эч кимди чакырбай, анан үйгө тополоң кылбай, тынч кармап, ымыркай аталат төрөлгөндөн баштап 1 айга чейин да. Учурда ар кандай өзгөрүштөр болот да. Биринчи киндигин карайбыз, киндиктери убагында түшөт, кечирээк түшөт. Анын учурунда туура киринтип туруш керек. Күндө киринтпесе бала бычылып кетет. Анын убагында стерильный май менен шуап колтуктарын, моюндарын, буттарын баарын майлап туруш керек, жакшылап караш керек да. Убагында эмизип, азыр эркин эмизүү болуп калган, мурдагыдай 3 саатта эмизип, анан түндө 6 саат эмбеш керек, укташ керек да бала. Ошондой жок азыр жаңы реформа боюнча. Азыр төрөлгөндөн баштап бош жатышат балдар. Бош, анан каалаган маалында эмет. Медицина жагынан дагы бир жылтууха деп коет. Териси саргайып кетет. Ал учурда биз айтабыз, күнгө какташ керек, жанагындай лампаларга какташ керек, фототерапия деп коет аны. Анысы бар. Ошо 40 күндүн ичинде өтөт да. Ымыркай куракта баланын, наристенин жарыкка келген учурга калыптануу учуру болот. Ушул учурда баланын рефлекстери наристенин абдан начар болот. Бирок бала мындай угат да. Угат, сезет. Ошондуктан мына чилде учурда биз баланы тынч коелу, көп кишиге көрсөтпөйлү, кыйкырыктарды укпасын, убагында тамак жесин, энеси дайым жанында болсун, үйдөн чыкпасын деген талаптар негизи ушундай экен 40 күндө. Көп кишинин көзүнө көрсөтпөш керек. Эми ушул медицина менен мындай караганда дал келип атат. Кандай дейсиз? Ушу 40 күндүк чилдеде дагы бир өзүнчө талаптар болот. Эми ушу мүмкүн зыян жактары бардыр бала үчүн. Баланы дагы мындай кээ бирлер келип бетине өбүп атпайбы? Кичинекей баланы бүгүнгүнү эч качан ал убакта өппөй. Кыргыздын салтында баланы бутунан көр деген сөз бар. Бул бекер эмес да. Бутунан көрсөтүп, ал бир тууганын балдары дагы бири-бирине күнөөлөсө бутунан кармап туруп эле, же болбосо колу минтип тийгизип өп койгонбуз. Бул чоң маселе. Бул медицинада бул керек нерселер да. Негизи дүйнөлүк мына медицинанын жетишкендиктеринде дүйнө элдеринин ушу бала багуу жаатындагы мыкты тажрыйбаларын алып караганда, демек биздин чыгыш элдеринде кеңири колдонулуп келген баланын 40 күндүк чилдеси дегендин баланын ден соолугу үчүн абдан чоң мааниси бар экен. Демек бул бекеринен бизде көп жылдар сакталып келаткан жок. Бирок тилекке каршы биз көп учурда ушу 40 күндүк чилдеге маани бербей жатабыз. Айрыкча мына жаш үй бүлөлөр, өзүнчө жашап калган жаш үй бүлөлөр баягы ата энеден бөлүнүп, көбү ушул 40 күндүк чилденин сиз айтып аткан нормаларын сактаганды билишпейт. Эми бул чилденин эне менен балага тиешеси бирдей. Ал жаңы төрөлгөн бала үчүн гана эмес, жаңы төрөгөн эне үчүн дагы көптөгөн талаптарды коет 40 күндүк чилде.
эне кандай болуш керек, жаңы төрөгөн эненин дагы чилдеси чыксын дешет. Ушу эненин ден соолугуна чилденин кандай мааниси бар? Бурул Кутбудиновна, сөз сизде. Бул жаңы төрөлгөн эненин ошо ден соолугуна 40 күндүк чилденин кандай мааниси абдан чоң. Себеп дегенде адамдан жаралуу бул өзүнчө эле чоң процесс. Ал эми ушу түйүлүк жаралгандан кийин ушул аял заттын денесинде жана кош бойлуулук гормонунун негизинде, таасиринин негизинде ушул болочоктогу эненин баардык органдарында, системасында абдан чоң өзгөрүүлөр жүрөт. Ушу кош бойлуулукка, талапка жараша. Ушу мындайынан кыргызча айтканда, ушу тырмак учунан чач башына чейин, чач учуна чейин өзгөрүүлөр жүрөт. Ошол кош бойлуулуктун талабына жараша кан басымы, кандын көлөмү, жүрөктө, бөйрөк, нерв жана башка баардык органдарда ушундай чоң өзгөрүүлөр. Себеп дегенде ушул биздин баланын төрөлүшүнө, анын жаралышына, убактысына жетилип төрөлүшүнө эң чоң маани берет да. Ал эми ушул 10 айга чейинки өзгөрүүлөрдөн кийин ушу бала төрөлүп, анан бала төрөлгөндөн кийинки учур баягы тон, баланын жаткан жери төрөлгөн учурдан баштап ушу 40 күнгө чейин же болбосо биз медицина боюнча 6-8 жумага чейинки учур ушул 40 күндүк жанагы эненин төрөлгөндөн кийинки чилдесинин чыгуу учуруна дал келип атат. Себеп дегенде жанагы 10 айга чейинки өзгөрүүлөр акырындык менен калыбына келиш керек, кайра физиология жагынан өзүнүн мурдагы калыбына келиш керек. Ошол калыбына келиш үчүн бизге кандай шарт керек? Эң жакшы жанагындай ата эненин берген жанагы шарты. Ошо биз жанагы чыгыш элинде же болбосо мусулман элдеринде көп колдонулуп келген да, ушу кызды төрөгөндөн кийин өзүнүн төркүнүнө алып кеткен. Себеп дегенде ата энеден башка ким шарт түзүп берет? Жылуу үйдө болуш керек, тамакты убагында ичиш керек. Төрөгөн аял өз учурунда уктоосу абдан зарыл. Себеп дегенде ал жанагы чоң процессти башынан өткөрдү. Адамдан адам жаралып отурат. Эми эгер туура уктабаса, себеп дегенде баланы түнкүсүн туруп эмизиш керек 3-4 жолудан. Эгер уктабаса, жакшы дем албаса, жакшы эс албаса, бул нерв системасынын дагы чарчашы. Ал өзүнүн калыбына келиши кыйын болуп калат. Же болбосо жанагындай төрөгөндөн кийин аял өзү тердеп, баягы өз калыбына келгенге чейинки көп өзгөрүүлөр, билинбеген өзгөрүүлөр жүрөт. Ошого эгерде үй температурасы туура болбосо үй ичиндеги, ал эмнеге алып келет? Сууктукка чалдыкканы жанагындай сезгенгенге баардык өпкөсү, жүрөгү, башка баардык кайсы гана органдарга таасир тийбесин, ошол органдарга сезгениши мүмкүн. Мисалы үчүн биздеги илгерки ата бабаларда деле медицинада деле айтылат, тишиңди жылуула, жылуу кийин, жылуу жүр деп. Себеп дегенде белиңди байла деп. Ошол мүчөлөр өз калыбына келиш үчүн биз туура шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо гана ошо төрөгөн эненин ден соолугу толугу менен 40 күндө бекемделет. Ошо медицина жактан бүт изилденип келип айтылган. Ошол жана өзгөрүлгөн 10 айлык өзгөрүлгөн процесс ушу 6-8 жумада гана өз калыбына келет экен. Ошого чейин ушу баардык үй шартынан баштап, ошо тамак ичкенинен баштап, ошол аялдын уктаганынан баштап, эс алганына чейин ошо туура биз айткандагыдай талапты аткарган болсо, ал аялдын ден соолугу бекемделет. Кийинки төрөгөнгө дагы жакшы шарт түзүлөт. Ошол себептен бул чыгыш элиндеги колдонулган 40 күндүк чилде деген медициналык жактан абдан биз туура деп колдойбуз. Азыр биз жаштарга дагы ошол үрп адат салтты дагы айтсак, ошону колдонсо, ошол талапты аткарса өздөрү үчүн жакшы болот. Бирок тилекке каршы азыр кандай болуп атат? 1 жума, 2 жумадан кийин баягы кыска жынысыны кийип келишет, жеңил келишет, көкүрөктөрү ачылып келишет, эч кандай баш кийим кийбейт. Анан кийин эле акырындык менен ошол аялдын ден соолугу начарлап, бизге эмне кийинки шартта кандай көрүнүштөр болуп атат? Ошол аялдын төрөттөгү осложнениялары көп болуп атат, чала төрөлгөндөр көп болуп атат, андан төрөлгөн балдардын дагы ден соолугу начар болуп атат. Ошол биринен бири сепчика катары кете берет да. Ошол себептен бул 40 күндүк чилде деген аябай мааниси чоң. Медицина жактан дагы негизгиси ушу физиология жактан калыбына келсе. Бурул Кутбудиновна, демек мына элде кээде айтылып калат, төрөттөн кийин кээ-бир келиндердин, энелердин тиштери ооруп калат, тиштери көбүлүп калат кээсиники. Кээ-бир энелер бел ооруп калат, бөйрөк ооруп калат, бут ооруп калат. Ошондо айтышат биздин энелер айтышат.
бул чилдеден чалынып калган. Бул ошо чилде учурунда айрым талаптарды сактабай ошентип оорулуу болуп калды дейт. Ушул боюнча кичине кеңирээк айтып туурада мынакей мына ушу айтып атпаймынбы, жанагы кош бойлуктун гормону канчалаган өзгөрүүлөргө алып келди да, мисалы үчүн биздин кандын объему 5 литрдей турган болсок, аны биз 2 эсе көбөйөт деп айтабыз да, бой кат кесиңде. Ал эми ошол төрөлгөндөн кийин ошол 2 эсе көбөйгөн кандын объему кайрадан өз талабына келиш керек. Эми сөөктө дагы ошондой процесс жүрөт. Нерв системасында, бардык органдарда. Эми ошондуктан биз айтабыз да, сөөң бекемдеш үчүн баягы оор нерсе көтөргөнгө мүмкүн эмес, же болбосо суукта, үй шартың жылуу болуш керек, оптимальный температура болуш керек үйдө депчи. Жатып уктоо, ушулардын бардыгы акырындык менен калыбына келсе гана, анан ошол аксакалдар айткандагыдай тиши дагы ордунда болот, бели дагы бекем катат. Аны эми тиш эмне себептен бошоп атат? Ошол тишке муздак суу ичкенге дагы мүмкүн эмес, газдалган суу ичкенге дагы мүмкүн эмес. Ошол эгер мурдагы талап боюнча карай келсек, жылуу ичкенге сунушталганда бардык нерсе. Себеп дегенде ушул тиш эмес, айтып атпаймынбы, ар бир клеткада өзгөрүү болуп атпайбы? Ошол клетка, тиш сөөгүндөгү клетка болобу, бел сөөгүндөгү клетка болобу, ошол өз калыбына келиш үчүн жанагы биз берген, биз талап кылган шартты кармаш керек. Жылуулук керек, тамактануу туура болуш керек, эс алуусу туура болуш керек. Ошондо гана өзүнүн калыбына келе алат деп. Мен бир кошумча айтып коеюн. Тишти медицина эң туура айтып атат да. Бирок биздин Кыргыздын улутта бир тетири жасап койгон жерлерибиз бар. Буларды айтышыбыз керек. Аял төрөгөндө биздин менталитетибизде, толгоо келгенде элге угуспайбыз да. Кайнене кайнатады укпасын. Илгери үйдө төрөгөндө, азыр больница барганда эле кыргыздар. Мен өзүмө жетип алам ненесимен. Намысты кармап, оозубузду жумуп, тиштенип, тишим качырап, сынып, ылдыйжаган түшүп калган тиштенебиз. Укпас экен эч ким деп. Ушул нерселер да кийинки убакта зыян этет да, биздин туура эмес ушундай бир жасай турган иштерибиз да болуп келген. Буларды да айтышыбыз керек. Ошол мезгилдерден тишке да биз көп зыян келтирип алабыз. Мен битке кошумча айткым келип кетет. Мен өзү иш жүзүндөгү көрүп аткан практикамдан айткым келет да, ушул канча бизде Кыргызстанда канча эл жашаса, эң ушул байкайм да, дунган эли, өзбек эли, уйгур эли, түрк эли, башка эли ушул 40 чилдесин чыгарганга ушунчалык булардыкы аябай сакталып келген. Үрп адат мына азыркыга чейин деле кармалат. Кыз төрөлдү алып кетти. Ал эми бизде мурдагы кыргыздарда эми азыр деле айткыбыз келет, түштүк жеринде бул салт көбүрөөк колдонулат, ал эми түндүк жеринде бул мындай көбүрөөк мындай мааниге бере беришпейт да. Анан чындыгында эми шартты карап көрсө, мына түндүк элиндеги кыргыздын эл кыздар, кыз келиндери төрөдүң бир 35-20 градуска чейинки суукта деле 2 жума төрөгөндөн кийин эшикке чуркап кетишет, аркы берки кылышат. Андан кийинки ошонун баардыгы жыйынтыгы эле кимге берет? Ден соолугуна берип атат да. Ошого биздин эл дагы ошо маани берсе, 40 чилдесин чыгарганга, 40 күндүк чилдени чыгарганга маани беришибиз керек. Мен бул жерде дагы бир нерсени тактагым келип атат. Айымкан Кенжеевна, мына жаңы төрөгөн эненин тамактануусу. Ошо 40 күндүк чилде учурунда ал кандай тамак ичиш керек? Буга да өзгөчө маани берген да 40 күндүн. Өзгөчө маани берген. Тамакты врач өзү айтып берет. Кандай жеш керек? Албетте еттүү тамак болуш керек. Күчкө кириш керек. Баланын кубаттуулугу, балага бир таза бирде кирер сүткө кетиш керек. Биз сүттүү тамактарды ичишибиз керек. Булардын баары кайнатылган тамактарды ичиш керек. Анан бизде дагы айтат го, сүт болот, берчи келинге, келин ичип алсын деген сөздөр бар да. Эми мен дагы бир кошумчалап кетейин. Кыргызда баланы баягы түнкүсүн уктоосу бар да. Чилдең чыкты, ыйың токтосун деген сөз 40 кашык менен жууганда айтылат. Ушу сөздү айтып келишет. 40 кашык, ошо 40 тилек айтылат. 40 тилек айтылганда анан баланын башын сылап айтат. 40-ың чыкты, эми ыйың токтосун дейт. Бала 40 күнгө чейин ыйлагыраак болот. Же болбосо кээ бир бала таптакыр алы жок болуп 40ка чейин ыйлабайт да, 40-нан кийин анан айда баштайт. Ушундай оң терстери бар. Ушул уктатуу мезгилинде кыргыз эли биз музыканы колдонуп келгенбиз. Комуз жеңил күүлөр менен жыгач комуз. Кыргыздын эң 3000 жылдык тарыхы бар. Бул биздин музыкабыз. Ушул нерседен кагып эненин жүрөгү да бошойт. Ошол мезгилде баланы уктатуу мезгилдеринде музыкага көндүрүш керек. Бешик ыры, эми бешик ырына чейин дагы 40 күндүн ичинде музыка бул керек. Музыка менен бала ошол мезгилде уже организми акырындан угуп, анан ошого көнүмүшкө айланат да. Ошон үчүн биз улутубузда колдонуп келген ушул нерселерден унутта калтырбашыбыз керек. Анан кийин барып туруп организм музыкага кичине даярдалгандан кийин анан биз бешик ырын өтөбүз анан. Абдан кызыктуу ой болуп атат.
Нургул Кутбердиновна, сиз бул багытта сиздин оюңуз? Чындыгында ар бир элдин өзүнүн бир шарты болгон экен, өзүнчө ушул чын эле кыркы учурунда төрөгөн аялдарга тамак кандай бериш керек деп. Эми ошо көпчүлүк эле ошо дагы эле айткым келет, биздеги түштүк элинде көбүрөөк ошо кордосун, аталасын берип, ошо жеңилирээк тамак бергенге аракет кылыш керек экен. Алардын мааниси ошол тезирээк ошол өз калыбына келсе экен деген маани окшойт да. Бирок мен аны айта албайм. Бизде бүткүл дүйнөлүк медицина организациясы, эми ВОЗ деп коет. Алардын сунушу боюнча туура рационалдуу тамактаныш керек төрөгөн аял. Төрөгөндөн кийин 2 күнгө 3 күнгө чейин биз жеңил тамактанууну сунуштайбыз. Жеңил желпи тамактануу, андан кийин уже рационалдуу тамактаныш керек. Тамактын калориясы 500дөн 1,5 миңге чейинки килокалорияны түзүш керек. Анын курамында сөзсүз эт болуш керек, сүт, каймак, быштак, жанагы мөмө жемиш болуш керек. Алар сөзсүз керектелет. Себеп дегенде ушул төрөгөн учурга чейинки эне өзү балага түйүлдүк кезиндеги берген расходу канча, ал эми төрөлгөндөн кийинки канча энергиясын жок кылды. Ошол ден соолугунун кайра калыбына келиш үчүн туура рационалдуу тамактаныш керек. Эми бизге болбой турган тамактар кайсы? Бул майлуу тамак, ачуу тамак, куурулган тамак, жана газдалган спирт ичимдиктери, мына ушулар болбойт. Ал эми жанагы ВОЗдун сунушу боюнча 6-7 жолудан адастан өзүнүн өлчөмү менен ушу жетиштүү рационалдуу витаминдүү тамактануу керек. Ал себеп дегенде баланы эмизет, балага сүт берет. Себептин бизде айтабыз да, эненин ден соолугуна жараша баланын чоңоюшу дагы ушул эненин ден соолугунан түздөн түз байланышы бар деп. Эгер эне калыбына келиш керек деп көк чай менен же болбосо жанагындай ташкордо же атала менен отургузсак, анда сүттүн курамы да кандай болот? Балага дагы берген тамактануусу өтө начар болот. Ошол себептен туура тамактануусу зарыл. Рахмат. Демек, чилдени сактайбыз. Чилденин эреже нормаларына ылайык жаңы төрөгөн эне күчтүү тамак ичпеш керек деген бул туура эмес. Айымкан Кенжеевна, биздин төрөгөн жаш энелерибиз тамакты толук кандуу ичиш керек. Мен сөздү сизге берейин деп атам. Умсунай Баялиевна, ушул 40 күндүк чилде учурунда жаңы төрөлгөн наристени кантип тамактандырышыбыз керек? Эң жакшы тамактандыруу только эмчек, азыр эненин сүтү. Бирок эми айрым энелерибиздин сүтү жетпей калат, кээ бир энелерибиз эмизгиси келбейт же сүтү жок болуп калат. Ушундай учурда, ушу 40 күндүк учурда баланы кантип тамактандырыш керек? Тамактандырганда айла жок. Биз аракет кылабыз эненин сүтү болуш үчүн. Ага рекомендация беребиз. Медициналык жанагы препараттардан деле колдонуп, же болбосо суюк тамак аш ичип, сүт менен чай деп рекомендация берсек деле чыкпай, кээ бир на нервная почва чыкпай калат. Чыкпай калганда айла жок, анан сместерге анча мынча кошумча эки эмчек эмгесинин ортосунда бергиле, же болбосо кичине эмизип турганын аркасына кошумча кылып бергиле деп рекомендация кылабыз да. Кээде организм өзүнүн калыбына келе баштаганда эне баягы нерви да спокойно болуп өзүнө келгенде сүт өзүнөн өзү агылып чыга баштайт. Гормондору нормально иштеп, сүт чыгара турган гормондор бар. Өздөрүнө келип анан чыга баштайт, анан калыптанып кетет. Кээ бир болсо стресстер болот, андай болот. Чыкпай калат, совсем чыкпай калганда айла жок, анан кошумча тамактар менен тамактандырууга туура келип калат. Алар андай тамактар толтура. Айымкан Кенжеевна, бул 40 күндүк чилде учурунда дагы бир коюлуучу талаптар эненин кулагы тынч болуш керек. Эненин көңүлү кунак болуш керек. Биздин коом ушул жерден кыйналып турабыз азыр. Коомдун өнүгүү мезгили бүгүнкү күндө бизде. Ушул келиндерди өзгөчө аялдардын мойнуна көп жүк салып койду. Ал төрөдүбү, колунда баласы барбы, 40 чыгылып ага карабастан эле мына биз жигиттер үйдө өтө чоң түйшүктү көп үйүп койду. Сиз айткан абдан туура, бул врачтар абдан жакшы кеңештерин айтып кетти. Ал психологияны түздөш үчүн бул эки кудагыйдын бири-бири менен айтышканынын да кереги жок. Эч качан. Бул маселеде баланы 18ге чейин тарбияны берип, анан үйлөндүрөсүң, анан кызды турмушка бересиң, анан небере көрдүк дейлик. Ушу мезгилдин өзүндө ата менен эне өзүнүн функциясын аткарган. Дагы эле күтүп атат адан жакшылыкты. Ага карабай коомчулуктун таасири бузуп коюп атпайбы? Биздин коомдо эл дүрүлдөп калды азыр. Ким эмне сүйлөсө, ким эмне кылса, ызы чуулуу бир обстановка түзүлүп калган коомдо жашап атабыз азыр. Ошондуктан
үй бүлөдө ар дайым күн сайын бир проблема болбогон үй бүлө калбай калды. Биз ушул маселени коомчулуктун негизинде же дүйнөлүк масштабта ушул маселеге өтө көңүл бөлүшүбүз керек. Аалам оңолуш керек болуп калдык. Ошол аалам оңолгон жерде аялдарга тынчтык болот. Бүгүн биздин коом баштан кечирип аткан ар кандай чыңалуулар, чыр-чатактар, элдин пейилинин бузулганы, үй бүлөдөгү мамиленин жакшы эместиги биринчи кезекте аялдарга Үй бүлөгө таасирин тийгизип атат. Демек биз ушул жагынан алып караганда дагы биз жаңы төрөп келген энени ушундай бир чыңалуулардан, ушундай чыр-чатактардан биз алыс кармашыбыз керек экен. Алыс кармашыбыз керек. Ал эне менен балага өзгөчө камкордук керек. Мен гинеколог Нурул Кутбудиновна, биз сизге дагы бир суроо бергим келип атат. Төрөгөн аялдар, ушу төрөт учуру, төрөгөндөн кийинки учур аялдардын ушу психологиялык акыбалы канчалык ушу эне менен баланын өнүгүүсүнө, ден соолугуна таасирин тийгизет? Боюгат учурунда эле эненин физиологиялык жактан психикасы өзгөрөт да, абдан өзгөрөт. Булар аябай кээ бир аялдар ошо депрессияга киришет, көп нерсени көтөрө албайт, аябай баардык нерсени тез кабыл алып, бурушкусу келет, ыйлагысы келет, жана башка болот. Кээ бир аялдар психоз болгон учурлар да бар да. Себеп дегенде бул ушу медицина жактан караганда бул өзүнүн физиологиялык жактан өзгөрүүсү болуп атат. Ошол жанагы кош бойлуулуктун гормондун таасиринин негизинде ушундай өзгөрүү болуп атат да. Ал эми ошо бул төрөгөн аябай чоң процесс, чоң стресс. Ошону организм көтөргөндөн кийин, анан ал эми төрөлгөндөн кийин балага болгон ошо эненин жоопкерчилиги, дагы бир жоопкерчилик пайда болуп атпайбы? Ошонун баардыгын эне көтөрүш үчүн анда кандай өзгөрүү болот? Албетте психологик жактан абдан кыйын стресс деп айтсак болот. Ал эми жана биз айтып атпайбызбы, мен ушуга кандай шарт керек деп. Ошол кайрадан калыбына келип, эне өзүнүн энелик инстинкти сезип, ушу бала төрөлдү, мен энелик милдети жаратылыштан берилген, Кудайдан берилген ошол инстинктти көтөрүш үчүн ага ошол ордун билиш үчүн ошого жакшынакай бир шарт керек. Шарт каяктан? Жоопкерчилик бул бир гана коомдо эмес, ал үй бүлөдөгү коом, жолдошунун жоопкерчилиги, ушул балага, энеге, аялына болгон үйдөгү ата эненин жоопкерчилиги ошого шарт түзүп бергенге. Себептен ушул баардык оорулардын башталышы ушул нерв системасынан, психология жактан эгер аял калыбына келбесе, жанагындай көп ооруга душар болот, калыбына келиши кыйын болот. Ал эми өзүнүн чоңойтуп аткан баласына дагы мындай көңүл коштук болушу мүмкүн. Жанагындай энелик сезимин бере алышы мүмкүн эмес. Ошол себептен биз бул энеге жардам беришибиз керек. Жалпы үй бүлөнүн ичинде да. Анан биз эми аялдарга абдан кош бойлуу кезинде эле түшүндүрүп кетебиз. Баланын мааниси, өзүнүн ден соолугунун мааниси, ошого үй бүлөдө кээ бир учурда жакшы акырындык менен жолдоштору да келип, кайненелери да келип, ошо көзөмөлгө турганда келип суроолорду берип, ушундай кызыгып калышты. Бизге абдан жакшы, биз аларга түшүндүрөбүз. Себеби физиологиялык жактан өзгөргөндө келиниңизге баягы неме бербеңиз, сиз да ошондой жардам көмөк көрсөтүңүз. Ошол учурдан өтүп кетсе, анда баягы келиниңиз мурдагыдай эле калыбында, мурдагыдай эле өзүнүн калыбына келет деп. Ошол өзгөрүлгөндү туура эмес түшүнүп эле кээ бир учурда кайнене жактан кысым болот, жолдошу жактан кысым болот. Демек, жаңы төрөгөн эненин мүнөзү дагы абдан өзгөрөт да. Ошол мүнөзүн туура түшүнүш керек. Аз гана убакыт, 40 гана күндө чыдап берсе, мүнөзү өзүнүн калыбына келет. Мына азыр балдар дарыгер айтып атат, эненин көңүлүнүн абалы ал сүтүнө абдан туура. Себеп дегенде эгерде ошол айтып атпаймынбы, психологиялык жактан эгер эне баягы депрессия учурунда турган болсо, анда каяктагы сүт чыгат? Сүт чыкпайт ал. Сүт чыкмак турсун, баласын карабай да коет. Себеп дегенде анын жаны кейип атат, жаны ооруп атат, өзүнүн баягы мурдагыдай акыбалына келе албай атат. Ал ошондуктан ошого шарт бул үйдөгү атмосфера, үйдөгү акыбал, үйдөгү мамиле. Бизде коом каяктан жаралат? Үй бүлөдөн жаралат. Үй бүлө каяктан? Эне менен баладан. Энеге көбүрөөк көңүл бөлсө, энеге көбүрөөк момундай жакшынакай көмөк шарт берсек, анан ушул кандай бала төрөлөт? Ден соолугу чың бала төрөлөт. Ошол ден соолугу чың төрөлгөн балага ошол ден соолугу чың болгон эне да жакшы тарбия бере алат. Демек, бул бүгүнкү биздин темабыз эне жана баланын ден соолугу үчүн анын физиологиялык гана ден соолугу эмес, анын психологиялык ден соолугу үчүн мааниге ээ болгон 40 күндүк чилде жөнүндө бүгүн сөз кылдык. Демек, биз эне менен бала төрөт үйүнөн чыгып келгенден кийин анын жакындары эне менен балага биз бөтөнчө
камкордук көрүшүбүз керек. Ал камкордук психологиялык жактан да болуш керек, камкордук материалдык жактан болуш керек, ал ар тараптуу камкордук болуш керек. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн биз 40 күндүк чилде жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин радио маектин катышуучулары маданияттын мыкты кызматкери, коомдук ишмер Айымкан Жаманкулова эжебиз болду. Ошондой эле балдар дарыгери Баялиева Умсунай эжебиз болду. Жана Бишкек шаарындагы номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун гинекологу Калыева Борул Айым болду. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү уктурууну мен Топчугүл Шайдулаева алып бардым. Үн режиссеру Жыргал Аманова, уктуруунун редактору Жылдыз Мырзабекова болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламат болуңуздар.